Боксчу Мунарбек Сейитбекке эч ким ишенген эмес. 1/4 финалга чейин эле Олимпиададан кайтуу билетин сатып алышкан. Өзбекстандык машыктыруучу мушкерге жардам берүүнү чечип, анан боксчу 2-орунду ээледи. Эң эле кызыктуу жери финалда ага ушул убакка чейин жардам берген машыктыруучунун окуучусу менен күрөшкө чыккан. Мунарбектин гонорарынан башкы машыктыруучу 2 100 000 сом алат экен. Кайсы эмгеги үчүн? Бокс боюнча Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулу мамлекеттен 7 миллион сом, ал эми анын жеке машыктыруучусу 25% түзгөн 1 750 000 сом алат. Париждеги жайкы Олимпиада оюндарында күмүш медал алган кыргызстандык спортчулар 10 миллион, коло медал уткандар 7 миллион сомдон алат. Муну президенттик администрациядан тастыкташты. Эске салсак, күмүш медалды Мунарбек Сейитбек уулу жана Мээрим Жуманазарова уткан. Коло байгени Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Өзүр Жусупбеков жана Айсулуу Тыныбекова камсыз кылган. Мындан сырткары машыктыруучулар менен коштоо барган медиктерге да сыйлыктар каралганын айтышты. Буга чейин Олимпиада чемпиондоруна алтын медалга 10 миллион сом, күмүш медалга ээ болгондор 7 миллион, коло медал ээлери 5 миллион сомдон берилери айтылган. Кыргызстандык спортчулар Париждеги Олимпиададан 6, 2 күмүш, 4 коло медал алышты. Элиңдин келечегин бүгүн ойлон, ал үчүн мекениңди сүйүп ойгон, жеңишке жете алабыз эңсеп жүргөн, элиңди жан дүйнөңдү кенен койсоң, тар жолдо тайгаланса канча жаның, багыттан алга деген чарчабаган, кырылбас ар кадамда коштоп жүрөт, кыялды максатыңды таштабагын, эртең кеч бүгүн азыр ойгонуп, элиңдин келечегин ойлон, түшүнсөң жаңы күндүн таңы сен, алың журуп колдоп турат баары тең. Кыргыздын айбаты күрсүрү болгон, кайтпаган ата бабам улуу жолун, тартыктуу урпак болуш үчүн анда, эртең кеч болуп билсең бүгүн ойгон, жетпейсиң бийиктерге үмүт түссүң, канча жан